Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери 1 жылга чукул убакыт өттү. Бул аралыкта мамлекет башчынын жасаган жумуштары айрымдарынын купулуна толсо, кээ бири өзгөрүү өнүгүү боло элек деп сындашууда. Саясатталдоочулар өлкө башчынын коррупция менен күрөшүүдө алгылыктуу аракеттери бааланганы менен экономикалык көрсөткүчтөр төмөн деп сындашууда. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Президент Сооронбай Жээнбековдун ант берип кызматка киришкенине 24 ноябрда туура 1 жыл болот. Бул аралыкта өлкө башчы жасаган иштери талкууланып, эксперттерде өз баасын берүүдө. Серепчилердин айтымында мамлекет башчынын 1 жылда жасаган жумуштарын ар тармакка бөлүп кароо керек. Айтсак, акыркы 1 жылда өлкөнүн экономикасында өсүү болгон жок. Бирок шайлоо алдында Жээнбеков коррупция менен аяосуз күрөшүү тууралуу берген убадасын аткарып жатат. Бул тууралуу саясатталдоочу Орозбек Молдалиев билдирди. Анын айтымында Жээнбековдун командасында кадрдык чоң деле өзгөрүү болгон жок. Тагыраагы үй бүлөлүк кландык башкаруунун белгилери байкала элек. Эгемендиктин тарыхында болуп көрбөгөндөй коррупционерлер менен күрөш болуп атат. Мурунку премьерлер баш болуп, шаардын мэри, жогорку кызматтагылар сурак берип атышат азыр. Ал сот иштери сотко аша элек, бирок эми ошол факттын өзү деле бул киши баягы мен эч кимди аябайм, эч кимди карабайм, ким болсо дагы мыйзам алдында жооп берирдем дегенин аткарып атат азыр. Деген менен коррупция менен күрөшүү боюнча президенттин аракетине азырынча баа берүүгө эрте. Мындай пикирди УКМКнын коррупцияга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Максат Мамытканов билдирди. Анын баамында Жээнбековдун жемкорлук менен күрөшүүдө пландары толук ишке аша элек. Жакында эле көзөмөл органдарынын жетекчилери алмашты. Аракет кылып атышат. Ушул аракеттердин негизинде канча деңгээлде далилденүү болот ошонун баардыгы. Анткени бул иштердин баардыгы сотко барып туруп атат, соттон деген баа берилет да. Ошон үчүн азыр бул жерден кандайдыр бир жак менен буларды теңеп, анан буларга баа бериш азыр эрте. Азыр деген иштер тергелип бүтүп, анан ошол деген камакта жаткан кишилердин баардыгынын күнөөсү мойнуна тагылгандан кийин ошого анан жараша байкаса болот. Быйыл өлкө башчы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Исаков мурунку президенттерди аймактарды өнүктүрүүгө карата программа кабыл алганын эске салып, бирок иш жүзүндө аткарылган эмес дейт. Ага салыштырмалуу Жээнбеков жергиликтүү бийликке айрым маселелерди өздөрү чечүүсүн талап кылып, дотациядагы айыл өкмөттөргө мамлекет тарабынан жардам берилет деген сөзүн кубаттады. Айылдан чыккан чыгаандар, бизнесмендер, бийликте отургандар, айылдагы өзүнүн ички ишкерлер, мен айыл өкмөт болуп иштедим, мунун баардыгын билем, ошону туура айтты. Ушулардын баарын бириктирип, ошол жерде чечилбеген маселелерди өзгөртүп чечиш керек. Мен ошон үчүн айылды өнүктүрүү деп ушундай программа түздүм. Ал эми колдон келбеген жергиликтүү бийликтин каражаты жок, дотация турган айыл өкмөттөр болсо, мамлекет жагынан иш-чара көрүлөт дегени. Бул мамлекет менен жергиликтүү бийлик жана коомчулук бирге иштейли деген сөздү туура коюп атат да, мына ушуну туура түшүнүп алып кетиш керек да региондор. Ал эми тышкы саясатта эксперттердин берген баасын алайык. Сооронбай Жээнбеков мамилелерди жолго коюп келе жатат. Айтсак, Казакстан, Туркия жана башка коңшу мамлекеттер менен мамиле жакшырууда. Муну 3-чү көчмөндөр оюнунун ачылышына келген сыйлуу коноктордон байкоого болот дешет. Кыргыз концепт мекемесинин директорлор кеңешинин төрагасы Эмиль Үмөталиевдин баамында коңшу мамлекеттер менен болгон мамилелерде кетирилген каталар оңдолууда. Бирок чечкиндүү жылыштарга дагы деле жетиш элек. Чечкиндүүлүктүн жоктугунанбы, саясий эрктин жетиштүүбү же болосо ага себептер барбы? Биздин Евразия экономикалык биримдигине кирип турган себеп болуп атабы, же болосо ошо Евразия биримдигинин жетекчилигине, лидерлигине ээ болуп турган Орусиянын бүгүнкү күндөгү бүт дүйнө менен каршылаштыгы ага таасир берип атабы? Ишылып дагы мындан чечкиндүүрөөк кадамдарыбыз күтүлүүдө да келерки заманда. Коопсуздук жаатындагы эксперт Марат Иманкулов эл президенттен дагы да чечкиндүү иштерди күтүп жатканын айтты. Бирок эми 6 жыл күтпөйт дейли. Кей жарада болсо экен деген үмүт бар. Көп иштер болот го деген менде үмүт бар. Бирок азыркы башкаруу системасы менен чоң мамлекеттик чоң өзгөрүүлөргө бас кыйын го деп ойлойм да мен. Азыркы конституция менен муну биз өзгөртпөсөк. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынан президенттикке талапкер катары көрсөтүлүп, шайлоочулардын 54% добушуна ээ болгон.